Жаздын келиши менен көпчүлүк жагымдуу жылуу аба ырайынан, күндүн нурунан, келгин куштардын учуп келүүсүнөн, бак дарактардын жандануусунан, гүлдөрдүн ачылуусунан рахат алабыз. Ал эми айрымдардын мурду бүтүп, тамагы сезгенип, көзү ачышып, жаш агып ыңгайсыз кырдаалга дуушар болушат. Адамдар мындай көрүнүштү көпчүлүк учурда иммунитеттин алсыздыгы менен байланыштырып, сасык тумоого каршы дарыларды ичип башташат. Бирок бул каражаттар жыйынтык бербеши мүмкүн, себеби жогорудагы көрүнүштөрдүн бардыгы бул аллергиянын белгиси. Аллергия бул организмге сырттан кирген бөтөн заттарга иммундук системанын жасаган реакциясы. Негизинен аллергия көбүнчө тукум куучулук мүнөзгө ээ болот. Андан тышкары илдеттин бул түрү адамдын жаш курагында ылгабайт. Андыктан жаш өзгөчөлүгүнө карабай ар бир адамдын аллергияга чалдыгуусу ыктымал. Ал үчүн организмди дүүлүктүрүүчү факторлорго гана жетиштүү. Маселен, температуранын өзгөрүүсү, бак дарактардын гүлдөшү, жогорку температурадагы нымдуулук, стресске кабылуу жана жаңы дары-дармектерди колдонуу же болбосо ушуга окшогон башка нерселер. Аллергия негизинен 3 түргө бөлүнөт. Бул байланыш аллергиясы, тамак аш аллергиясы жана дем алуу аллергиясы. Айрым адамдардын организмине ар кандай жыттар таасир бериши ыктымал. Муну адистер дем алуу аллергиясы катары эсептешет. Кээ бирөө кайсы бир тамак аш азыктарын жеп ичкенден кийин организми ага реакция берип, кычышуу, кызаруу сыяктуу жагымсыз көрүнүштөргө кабылат. Ал эми кармоодон, жакындоодон же болбосо колдонуудан улам адамдын денеси шишип, кычышып же болбосо кызарып кетсе, бул байланыш аллергиясынын белгиси. Көпчүлүк аллергияга маани деле бере бербейт жана аны өз алдынча алдын алууга аракет жасайт. Бирок аллергиянын өтүшүп кетиши адамды олуттуу ооруларга чалдыктырат жана узак мөөнөткө дарыланууга туура келет. Аллергиянын өтүшүп кетиши адамды астма, шишип кетүү, атопикалык бронхит ооруларына чалдыктырат. Аллергиялык кычышуу, жөтөлүү сыяктуу көрүнүштөрдүн өзү жок болуп кетүүсүн күтүп жата берген дагы болбойт. Атайын адистерге кайрылып, алардын кеңешин алуу керек. Эмне үчүн жазда аллергия пайда болот? Эң негизги эле себеби бул өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу болгондуктан аны полиноз деп атап коюшат. Чаңдашуунун эң активдүү учуру бул апрель болгондуктан бул айда аллергия аябай күч алат. Аллергия менен жабыркаган адамдарга 100гө жакын өсүмдүк коркунуч жаратышы мүмкүн. Мисалы, кайыңдардын, жаңгактын, ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу. Аллергиянын алдын алуу үчүн өзгөчө ыңгайлуу шарт түзүп алыңыз. Албетте, курчап турган айлана чөйрөдөн эч жакка качып кутула албайсыз, бирок аллергияны болтурбоо үчүн алдын алуу чараларын көрсөңүз болот. Негизги эрежелердин бири атайын препараттарды колдонуңуз. Ал кычышуудан, кызаруудан, жөтөлдөн сактап, көздөн жаш агууну алдын алат. Аны менен катар ичип же колдонгон бардык дары каражаттары дарыгердин көзөмөлү аркылуу берилиши керек экендигин дагы унутпаңыз. Көчөдө жүрүп келген соң жакшылап жуунуп алыңыз. Колдон келсе, душ алып, кийимдериңизди которгонуңуз жакшы. Терезелерди ачык таштабаңыз, ачсаңыз дагы атайын майда торчону кадап коюңуз. Үйдө же кеңседе абаны тазартуу үчүн ионизатор жана кондиционер колдонсоңуз туура болот. Терезе ачылбагандан кийин бөлмөгө чаңдын кирүү коркунучу дагы аз болот. Жуулган кирди эч качан ачык балконго кургатпаңыз. Шаар четине жаратылышка чыгып эс алууну чектеңиз. Чыксаңыз дагы шар аккан суунун боюна отуруп, жел болбой турган учурда барыңыз. Анткени жаз айында өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу талааларда активдүү болот экен. Аллергиясы бар адамдарга үйдө ит же мышык багуу сунушталбайт. Эгер үй жаныбарыңыз болсо, көчөгө чыгып келген сайын аны сууга салып киринтип туруңуз. Күндөн коргонуучу көз айнек тагынып, баш кийим кийип, көзү ачык жүрбөгөнгө аракет кылыңыз. Шамал болуп жаткан учурда көчөгө чыкпай эле койгонуңуз жакшы. Үйүңүздү күндө тазалап, ным чүпүрөк менен желдетип туруңуз. Албетте, сиз аллергия менен күрөшө аласыз. Аны үчүн сиз аллергиядан кутулгуңуз келсе, атайын клиникаларга барып текшерүүдөн өтүп туруп, тажрыйбалуу адистер сиздин эмнеден аллергия болуп жатканыңызды аныктаган соң дарылоого түшөт. Ар бир адамга жекече дарылоо ыкмасы тандалып алынат. Элдик медицина болсо, бак дарактар гүлдөп баштаганда С витамини көп камтылган азык-түлүктөрдү колдонууну сунуштайт. Ошол эле учурда 40 муун, ит мурун жана кара карагаттын чайы аллергияга каршы турууга чоң жардам берет.